Салам барыңыздарга. Бүгүн бизде түрктөрдүн котлеталары болмокчу. Алгач гарнирин жасайбыз. Гарнирге бүгүн менде картошка менен сабиз. Картошканы ошондой эле сабизди туурап алабыз дагы. Жарым аш кашыктай туз кошуп, үстүнө кайнаган сууну куюп, толук бышып, эзилип бышканча кайнатабыз ортоңку отто. Болжол менен 35-40 мүнөттөй. Ал эми картошка менен сабиз бышканча биз котлеталарыбызды даярдап алсак болот. Мен уйдун этин алдым. 500-550 граммдай эт. 5 кишиге ылайыктасак болот. Туурап эт өткөргүчтөн өткөрсөк болот, же болбосо чоппер менен майдалап алсак аябагындай назик болуп жакшы майдалайт. Эт өткөргүчтөн майдараак көзүнөн өткөрөбүз, же болбосо даяр фарш сатып алабыз. Майлуулугу өзүңүздүн каалооңузга жараша. Эгер май кошо турган болсок, бир аз куйрук май кошуп койсок болот, майда туурап. Ошондой эле пияз кошобуз. 2 чоң пиязды майда кылып туурап алабыз, чарчы кылып. Жана ошондой эле калемпир кошулат. Мен тоңдурулган калемпирден 1-2 калемпирди майда туурап алдым. Ошондой эле жаңы чыккан калемпирден дагы кошсок болот. Кызылынан, жашылынан аралаштырып, майдараак кылып туурап фаршыбызга кошобуз. Көк чөптөрдөн петрушка чөбүн, жарым тутам чөптү мен майдараак туурап коштум. Татымалдардан жарым аш кашыктай туз, жарым чай кашыктан бир аз гана азыраак кара мурч, ошондой эле кызыл калемпир жана кургатылган мята чөбүн кошсок дагы эт менен жакшы айкалышып, өзгөчө даам берет. 1 чай кашык мята чөбүн кошобуз жана 1 стакан суу куюп, жакшылап эзгилеп бардыгын аралаштырып алабыз. Фаршыбыз бир аз нымдуураак болушу керек. Жакшылап аралаштырабыз. Котлеталардын формасын тоголок эмес, бир аз сүйрүүрөөк кылып жасасак болот. Эки алаканын ортосуна чапкылап, жакшылап бириктирип алабыз дагы. Өтө чоң эмес, өтө майда эмес, орточо көлөмдө кылып жасап алабыз. Эгер чоңураак болуп кала турган болсо, анда ортосу бышпай калышы мүмкүн. Майдараак болсо кургап кетет. Ошондуктан өтө чоң эмес кылып, духовканын листине тизебиз. Астын майлап койсок болот, же пергамент кагазын төшөп, анда да бир аз майлап койсоңор болот, жабышып калбаш үчүн. Мен тефлон ковригин койдум. Андан кийин үстүн сөзсүз түрдө мына ушинтип сушин палочкалары менен деле кооздоп койсок болот. Ошондо ортосу дагы жакшы бышканга жардам берет. 180 градуста болжол менен 35 мүнөттөй бышырабыз, андан ашырбайбыз. Котлетабыз бышканча биздин картошкабыз дагы бышты. Сүт коюп коебуз. Бир аз сүт ысыгыраак болушу керек. Жана ошондой эле 1 аш кашык ак майды сүткө кошуп, аралаштырып ысытып алабыз экөөнү. Ал эми картошканы болсо бышаары менен дароо суусун төгөбүз. Эгер картошка сууда туруп кала турган болсо, анда суулуу болуп, даамсыз болуп калат. Ошондуктан дароо эле суусун төгүп, ысык кезинде картошканы биринчи эзип алабыз сабиз менен. Андан кийин гана сүт кошобуз. Сүттү кошуп, жакшылап аралаштырып, аябагындай назик, жумшак, бир өңчөй абалга жеткенче эзгилеп алабыз. Сүттү болсо өзүңүздүн каалооңузга жараша. Мисалы, котлета менде соусу жок болгондуктан пюре бир аз суйгураак болсо жакшы. Мындай котлеталар бир гана балдарга эмес, ошондой эле диетада отурган адамдарга дагы ылайыктуу болот. Анткени ашыкча майы жок, куурулбаган, бирок бир аз жашылчалар менен өзгөчө даамдуу болуп, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Гарнирим болсо, пюреден башка деле күрүчтү, гречканы же макаронду сууга кайнатып койсок болот. Ал эми аягында ак майды бир аз эритип алабыз дагы. Көк чөптөрдөн укропту майда туурап, бетине мына ушинтип бир аз себелеп койсок, даамы дагы ачылат, көркүнө дагы келет. Андан кийин бере берсек болот. Сөзсүз түрдө сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Эгер жакса, отзыв жазып койгону унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.